Туугандар, ассаламу алейкум. Видеонун башында 1 минут вактыңыздарды алам. Эгерде арендага без депозит, без ничего машинаны издеп аткан болсоңуздар, Easy Drive таксопаркынын Горбуноводагы точкасында эконом, комфорт плюс машиналары бар туугандар. Арендаларын айта кетсем, экономдор 1700дөн, комфорттор 2200дөн, комфорт плюстар 2500ден башталат туугандар. Ар бир машина өзүнүн жылына жана комплектациясына жараша. Толук маалыматты мен көрсөтүп койгон телефон номерлерге чалып, ошол адреске барып көрсөңүздөр болот. Мага азыр бир жарым саат мурун эле чалып айтып калды. Нургазы бир жуманын ичинде дагы акциялар болуп, машиналар мындан да арзан болот дейт. Андыктан эгерде кимде ким издеп атса, барып машиналарды алып жеңил иштеп, зымылдатып ишти кылсаңыздар болот. Бүгүн мен сиздерге айтып берүүчү жаңылыктардын эң маанилүүсү туугандар. Биздин Мол Россия территориясында машина айдап жүргөн биздин мекендештерге, таксист коллегаларга, ошолорго өтө керектүү жаңылык болмокчу туугандар. Өзүңүздөр жакшы билгендей эле 2025-жылдын 1-январынан тарта водительдерге, жол эрежелерин бузган водительдерге айып пулу көтөрүлгөн, штрафтардын баалары көтөрүлгөн туугандар. Азыр биринчи таблица кылып айтып берем. Мен билбей калгандар болсо, сиздер да комментарийге кошуп жазып кетсеңиздер болот туугандар. Эми билип койгон жакшы, билбегендер аябай көп. Мен уже патчын ачтым биринчи штрафтан. Именно могу превышение скоростька туугандар. Мурда превышение скорость 500 рубль болуп, 50% скидкасы менен болсо, азыр 3 эсеге көтөрүп койду. Например, где-то 30% болуп калат го, эми адашпасам. Мурун 500 рубль болсо, азыр 750 рубль болуп калды туугандар. Мурдакыдай 50% деген скидканы болду унутабыз эми. Болгону 25%, 25% гана скидкасы менен штрафтарды төлөйбүз. Эгерде 750 сом болсо, где-то превышение скоростька, где-то 500 рубль, 550 рубльдин тегереги штраф төлөп калат экенбиз туугандар. Эми билбейм. Могу таксиде иштегендер кантебиз, постоянно машина айдап жүргөндөр кантебиз. Менин билишим боюнча эле минимум бир таксист эми жакшы айдагандар бардыр, штраф албайчы. Мен убагында жанагынтип эконом нарк беркилерде деп жүргөндө пашти күнүнө эле бир штрафтан баштап 3 штрафка чейин штраф алчу элек. Полосасы бар, превышение скорости бар, неположенное место остановка бар. Ушулардын бүт бардыгы биздин ушул таксисттерге эле өтө жанагындай кыйын боло турган болду. Эми билбейм, бул жанагынтип болбосо төлөгүлө, болбосо эрежени бузбай айдагыла деген бир мааниде ушинтип штрафтарды көбөйтүп койду окшойт. Биринчиси ушул превышение скоростька 750 сом, 50% скидка жок, болгон 25% скидка туугандар. Экинчиси бул ременге 1,5 миң рубль болду. Мурун 1000 рубль беле, азыр 1,5 миң рубль болуп койду туугандар. Ременге штрафты. Үчүнчүсү телефондо сүйлөшкөн менен, за рулем телефондо сүйлөшсөңүздөр туугандар, 5000 рубль кылып койду. Телефондо сүйлөшүп, нарк беркиге алаксып, нарк берки болуп жүргөн биздин мекендештер болсо туугандар, андайыңыздарды токтоткула. Атайым ондай наушниктерди алып, за рулем жүргөндө сөзсүз ушундай наушниктер менен колдонгула. Үчүнчүсү болсо туугандар, же төртүнчүсү болуп калды. Неположенном месте жанагындай остановка болбосо стоянка, туугандар. Ал билесиңер 3000 рубль болчу буга чейин. 3000 рубль 50% скидкасы менен 1,5 миң рубль эле. Азыр уже 4,5 миң рубль кылып койду. Эгерде неположенный местеде остановкада жанагынтип билесиңер, таксистер өтө көп токтойбуз, сразу эле бир чекеге чыгып токтой калабыз. Биздин кесиптештерди айтам да, ошол эле катарында мен дагы туугандар. Эгерде токтой кала турган болсок, 4,5 миң рубль штраф. 25% менен өзүңөр калькуляторго салып эсептеп көрөсүңөр, 3 миң рубльдан ашык болот. Ошон үчүн өтө абайлагыла. Эми өтө эрежени сактап жүрөбүз туугандар. Өтө эрежени сактап, пассажирлар чалса деле, как положено жанагынтип токтой турган жерлерге токтойбуз. Бешинчиси болсо, красный чырактан, кызыл чырактан өтүп кетүү. Эгерде биринчисинде өтсөңүздөр 1,5 миң рубль штраф, экинчисинде повторно өтө турган болсоңор туугандар, бүт азыр билесиңер, машинанын номери менен фиксировать этип сразу эле данныйыңарды чыгарып берет. Экинчисинде өтө турган болсоңуздар, штрафты 7,5 миң рубльга көтөрүп койду. Андыктан өтө мындайча айтканда внимательный болобуз туугандар. Шашпастан, болбогон бир 250 сом, 300 сом заказдын аркасынан деп катуу айдап, жанагынтип чырактан өтүп кетип, очойгон штрафтарга илешип калбайгыла деген маани. Ошонун сынгандай өзүм дагы туугандар. Мен деле таксистмин, мен деле билем, мен да түшүнөм. Колдон келишинче жол эрежелерин бузбай айдаган аракет кылабыз туугандар. Алтынчысы болсо, эгерде ичип алып түшсөңүздөр, пьяный болуп түшө турган болсоңуздар, мурун 30 миң болсо, азыр
45 000 рубль кылып койду туугандар. Ичип алып түшсөңүздөр 45 000 рубльга көтөрүп койду. Анын эле катарында праваңарды мурдагыдай эле калды. 1,5 жылдан 5 жылга чейин праваңарды лишайт этип, машина айдагандан ошентип токтойсуңар туугандар. Праваңарды 1,5 жылга алып коет. Билесиңер аны экзамен тапшырып, аны кайра алыш өтө кыйын. Андыктан өтө этият болобуз туугандар. Атайын грузовойлорго дагы атайын штрафтарды көбөйтүлгөн. Эгерде грузовой айдаган биздин водительдер болсо, угулектер болсо, атайын жанагы ГИБДДнын сайтына кирип, кайсыл штраф канча болгонун бүт бардыгын көрсөңүздөр болот туугандар. Мен билген штрафтардан ушул эле болду пока что. Билбегендерим болсо дагы эгерде комментарийге кошуп жаза кетсеңиздер, биздин дегеле Россияда жүргөн мекендештерибиз билип алса өтө жакшы болот туугандар. Андыктан жол эрежелерин сактайлы, аман бололу. Эмки видеодо көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.